күнүңүздөр менен, кымбаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге 3 түрдүү адам жөнүндөгү макаланы сунуш кылабыз. Андыктан өзүңүздөрдү 3 түрдүү адамдын кайсыл түрүнө кирериңиздерди аныктап алсаңыздар болот. Анда эмесе баштадык. 3 түрдүү адам. Күндөрдүн биринде капаланган кызы атасынын алдына келип мындай дейт: "Атаке, мен баардык нерседен ушунчалык тажадым. Чарчап да бүттүм. Жумуштагы көйгөйлөр, турмуш куруу маселеси, кыскасы күрөшүүгө күчүм калбады. Эмне кылсам болот? Кеңеш бериңизчи" дейт. Анда атасы: "Мен сага сөз менен айткандан көрө бир нерсени көрсөтөйүн" дейт. Атасы мечиттин үстүнө 3 казанды коюп, ар бирине сабиз, жумуртка жана кофени өз-өзүнчө салып, суу куюп коет. Бир аздан кийин казандар кайнап чыккан соң, мечти өчүрүп, кызына кайрылат. "Эмне болду?" "Сабиз менен жумуртка бышып, ал эми кофе сууга сиңип кетти. Туура байкадың. Бирок бул үстүртөн гана байкаган адамга ушундай көрүнөт. Чындыгында катуу болгон сабиз жумшарганын жана туруксуз болуп калганын байкайсың. Ал эми назик жана жумшак болгон жумуртка тескерисинче катуу болуп чыңалган. Экөөнүн тең сырткы кебетеси өзгөргөн жок. Бирок сырткы душмандуу абалдын таасиринен ички абалы өзгөрдү. Адамдар да ушул сымал болот. Кээ бири катуу көрүнгөн менен бир аз сыноо келсе эле маанайы сууздашып, өзүн таштап жиберет. Экинчилери болсо жумшак жана эрксиз көрүнгөн менен кандайдыр бир көйгөйгө сабырдуулук жана аракет кылуу менен жооп берет. Канчалык кыйынчылык абал күчөгөн сайын ошончолук чыңала берет. Бул эки абал түшүнүктүү. А бирок кофечи?" деп кызы таң кала суроо узатты. Кофе. Ал өзүнчө эле керемет да. Кофе өзүнө каршылаш болгон абалга сиңип, жада калса ошол абалды өзгөрткөнгө үлгүрдү. Кайнап турган суунун жыты буркураган даамдуу ичимдикке айланганга жетишти. Адамдардын кээ бирин сырткы таасир өзгөртө албайт. Тескерисинче алар ошол сырткы таасирди да өзгөртүүгө жетишет. Бир гана өзгөртпөстөн, ал сыноодон өзүнө пайдалуу нерсени үйрөнгөнгө да аракет кылышат. Ошол үчөөнүн кайсынысы болоорун ар бир адам өзү тандайт. Бул макаладан улам дагы бир накыл кеп эске түшөт. Ал накыл кеп көргөндөрдүн айтымына караганда көз жоосун алган Франциядагы орто кылымдарда курулган Шартр заборунун куруучулары жөнүндө. Анда мындай деп айтылган: бир нече киши ээрчишип алып, кол арабага таш жүктөп жатышкан экен. Анан "Эмне кылып жатасың?" деп бирөөсүнөн сурашат. Анда тиги "Көрбөй турасыңбы?" дегендей түр көрсөтүп, "Таш ташып жатам" деп жооп бериптир. Экинчисинен сураса, кара курсактын камыда нан таап жүрөм дейт. Ал эми үчүнчүсүнөн ушул эле суроону сураганда, көтөрүлүп келе жаткан собордун имаратына кол чаңсап, "Шартр соборун куруп жатам" деп сыймыктана жооп узаткан экен. Бул накыл кептин мааниси мындай: бир эле ишке ар кандай маани, ар кандай баа берсе болот. Кылган ишиңди бийик баалап, чоң максатты көздөсөң, ошого жараша мамиле күтөсүң да, ошого жараша үзүрүн көрөсүң. Таар маани берип, чолок бааласаң, анда ишиңди да ат үстүндө мамиле жасап, колуңдун учу менен иш кылып, эптеп-септеп бүтүрсөм болду дегенге өтөсүң. Ошондуктан кымбаттуу достор, максатыбыз бийик, көздөгөнүбүз алыс, оюбуз кенен болсун. Бүгүнкү аракетибиз эртеңки келечегибиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ар дайым биз менен бирге болуп, ой бөлүшүп туруңуздар.